Салам қыздар, бүгін сіздерге дағы бір тойымдуу, аябагандай даамдуу салаттын рецебин көрсөтө кетейин. Мындай салаттарды биз палочка-выручалочка деп койсок болот. Анткени капсынан конок келе турган болсо, тез-тезден алып даярдай кылганга абдан ыңгайлуу. Андыктан сөзсүз түрдө өзүңүздөргө сактап алыңыздар. Бизге керектүү азыктар ышталган тооктун төш эти, бир төш болжол менен 350-400 граммдай болот. Чоңураак бөлүкчөлөргө бөлүп эле ичке кылып турайбыз. Ошондой эле 3-4 даана бадыраңды дагы ортосунан бөлүп, жарып тоголок кылып ичкерээк туурап алабыз. Жана бир банка жүгөрү керек консервадагы. Ошондой эле бир кичинекей банка корнишон бадыраңдары, болжол менен 360 граммдай. Баардыгын бир идишке чогултабыз. Бадыраңдарды болсо, эгер чоңураак болсо 2 же 3 бөлүккө бөлүп койсок болот. Ал эми майдаларын бүкүл эле сала беребиз. Ошондой эле болжол менен 200-250 граммдай катуураак сырды 4 бөлүккө бөлүп чарчы кылып туурайбыз, ичкерээк кылып. Андан кийин картошка фри кошулат. Бул салатка даяр картошка фри деле алсак болот, албетте. Ошондой эле үйдөн деле өзүбүз жасап алсак болот. Картошканы сүргүчтөн өткөрүп, муздак сууга 4-5 жолу жакшылап чайкайбыз. Крахмалы кетиш керек. Абдан агып жаткан крандагы сууга деле жуусак болот. Андан кийин суусун сарыктырып коюп коебуз, же болбосо майлык менен тез-тезден кургатып алабыз. Эми ысып турган майга бир аздан бөлүп салып кууруп алабыз. Абдан кызарып дагы кетпеши керек картошка, андыктан отту бир аз гана азайтып, улам тынбастан аралаштырып турсак эле картошка бышканда өзү эле билинет, кытырап, катуу болуп баштайт. Ошол кезде майдын сүзүп алабыз дагы кагаз сүлгүнүн бетине кое беребиз. Ашыкча майлардын өзүнө соруп, картошкабыз жумшарып кетпейт. Аягында эми салатыбызды майонез менен жакшылап аралаштырабыз. Кааласаңыз бир аз кара мурч кошуп койсоңуз болот. Жана картошка фринин дагы баардыгын салбайбыз, бир аз бөлүгүн салып, ал эми жартысын болсо бетин кооздогонго алып коебуз. Аралаштырып, картошка фринин аягында ошондой эле майонезди дагы коноктордун алдына коердун алдында гана аралаштырганыбыз абдан жакшы болот. Бетин болсо картошка фри менен, ошондой эле көк чөптөр менен жана бир аз жүгөрүнү алып койсоңуз дагы болот. Жүгөрүдөн дагы себелеп, кооздоп дасторконго кое беребиз. Баарыңыздарга жагат, ошондой эле пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.